намазда мынакей ниет кылдым, калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн жаназаны окуганга Аллаху акбар колумду байлайм. Имамга ыктыда кылгамын да. Имамды күтүп имамдан мурда Аллаху акбар деп албаңыз. Имамдан кийин Аллаху акбар дейбиз. Макулбу? Колду байлап субханака Аллахумма бихамдик ва табарaka смук ва таала жаддук ва ла илаха гойрук деп күтүп турабыз. Азыр имам экинчи Аллаху акбар деп айтат. Аллаху акбар дегенде артынан мен дагы Аллаху акбар дейин, бирок колду көтөрбөйм. Түшүнүктүбү? Булар ар бир Аллаху акбарда колду көтөрүшөт. Биздин мазхабта колду башында бир эле жолу көтөрөт дагы, кийин көтөрүлбөйт. Түшүнүктүү болдубу? Так. Эми мындай болуп турабыз дагы, пайгамбарга салават айтабыз. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннака хамидун маджид. Аллахумма барик ала Мухаммад ва ала али Мухаммад кама баракта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннака хамидун маджид. Ошону айтып кетет, имам да окуп кетет да бунучу. Ошондон кийин имам Аллаху акбар деп үчүнчүсүн айтат. Мен дагы ичимден Аллаху акбар деп коем. Так. Андан кийин өлүккө дуа. Аллахумма гфир ли хаййина ва маййитина ва шахидина ва гаибина ва сагирина ва кабирина ва дакарна ва унтана. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyana al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tudillana ba'dahum. Yemi dualar öte köp. Dualar köp. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum. Dualar толтура турган. Бирок азыр мен силерге айткан эң кыска дуа. Ошо дуаны окуйбуз. Аны дуаны окугандан кийин имам Аллаху акбар дейт, ичимден мен дагы Аллаху акбар дейм. Имам ассаламу алейкум ва рахматуллах деп оң жака салам берет. Мен дагы ассаламу алейкум ва рахматуллах деп сол жака өзүм ассаламу алейкум ва рахматуллах деп чыгып кетем. Ал бир эле салам берет. Түшүнүктүү болдубу? Эми эгерде жаш бала өтүп кетсе, анда анын баягы азыркы дуа окуй турган жерине келгенде, азыркындай дуа мындай кылат. Аллахумма жa'алhu лана фарата ва жa'алhu лана ажра ва зухра ва жa'алhu лана шафия ва мушаффаа деген дуа окуйт. Жаш балагатка толгон эркектер менен аялдардын жаназасы бирдей эле. Балагатка толо элек уул бала менен кыз баланын дуалары болсо кичине аз-маз айырмасы бар, грамматика этибарына карап эле. Ну кандай болгон чакта дагы мына дуаларды биз туугандар жаттап коюшубуз керек.